Бир убакта бул аралдын кай тарабына барбаңыз, Чанкайшинин эстеликтерин көрүүгө болор эле. Бүгүнкү күнү генералиссимустун эстелиги сейрек кездешет. Жүздөгөн эстеликтер Тайпейдин түндүгүндөгү дарыянын жээгинде жайгашкан бул паркта жашырылган. 94 жаштагы Фан Сюнчжун мурунку лидерге карата мындай мамиле болуп жатканына нааразы. 1949 жылы Фан жоокер болгон кезде Чанкайши менен бирге Кытайдан качып чыккан. Бирок өзүн Кытаймын деп эсептеп келди. Тайвань бул провинция. Ал дале Кытайдын бир бөлүгү. Акырында биздин ортобуздагы айырмачылык жоюлуп отуруп, кийин биргебиз. Чанкайши Тайванды чакан Кытайга айлантууга аракет кылган. Мындагы адамдарды тайвандык деген түшүнүк жок деп окутушкан. Бул Чанкайшинин килейген эстелиги дале Тайпейдин борборунда турат. Бирок анын тайвандыктарды Кытайдын жарандарына айлантуу демилгеси ишке ашкан эмес. Бүгүнкү күнү мындагылардын 70%-дайы өздөрүн тайвандыкпыз деп эсептешет. Алардын бири 86 жаштагы Джон Чен. Ал Тайвандын көз карандысыздыгын колдоп, бул абакта 10 жыл камакта олтурган. Жалпысынан Чанкайшинин башкаруусуна каршы чыккан 140 миңдей тайвандык камакка алынган. Джон өзүн дайыма тайвандыкмын деп эсептегенин жана абакта олтуруп кайра чыгарылганын айтат. Мен өзүмдү Кытай деп эсептебейм. Тайвань кубаттуу өлкө, бирок Кытайдын коммунисттик партиясынын таасиринен улам биз көз карандысыздыкка жете албай келебиз. Мен ошентип эсептейм. Жакында Тайванда шайлоо өтөт жана мында адамдар, алар кимдер? Кытай менен алардын алакасы кандай деген суроого кайра эле туш болушат. Бүгүнкү күнү эч ким, жада калса Чанкайшинин эски улуттук партиясы да Кытай менен биригүүгө үгүттөбөйт. Ооба, мен тайвандыкмын. Бирок менин ата-бабаларым кытайлык. Биздин каныбыз бир. Биригүү тууралуу эмне дейсиз? Биз жакшы алакада болсок дейм. Чогуу акча тапсак болот. Тайвань Кытайдан бир топ өзгөчөлөнөт. Өлкөдө ондогон саясий партиялар бар жана шайлоолор жандуураак өтөт. Жарандар каалаган талапкерине добуш бере алышат. Жашоосун өздөрү тандашат жана көпчүлүгү өзгөрүүнү каалашпайт.